Өлкө аймагында геопарктар түзүлө баштады. Баткен облусунда жана Ысык көлдүн тескей жээгинде азырынча облустук деңгээлде. Аны көрктөндүрүүгө каржы булактары чечилген. Жакынкы аралыктарда Кыргызстанга ЮНЕСКОнун өкүлдөрү келет. Азыр жеринде тизмеге киргизүү боюнча комплекстүү иштер жүрүп жатат. Мунун максаты туризмди өнүктүрүү, чет элдик туристтерди тартуу. Кыргызстандын кооз жаратылыш аймактарында геопарктарды курууну буга чейин министрлер кабинети бекиткен. Тапшырмада бизнес коомчулуктун сунуш пикирлерин эске алуу камтылган. Бирок айрым учурларда геопаркка статус берүүдө кайчылаш пикирлер жаралат дейт туризм департаментинин директору Самат Шатманов. Ал жер мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатканын айтат. Биз атайын ушу геопаркты атайын жаңы мыйзамыбызга киргизкенбиз. Ошол эле учурда биз ушул мыйзамдын негизинде ушу геопарк жөнүндө түшүнүү, геопарк деген эмне деген мааниде биз ушул министрлик ведомстволорго сунуш пикирлерге министрлик тараптан жөнөтүлгөн, бирок өзгөчө ушул экология министрлигинен бир топ каршылаш пикирлер келген. Бул геопарктарды түзүү негизинен ушул экологияга тиешелүү жер болгондуктан аймактар өзгөчө аймактарды статусун бериш үчүн ошол өзгөчө бир жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча сунуш киргизилген. Белгилүү болгондой, Айыл чарба министрлигинин алдында тармакты өнүктүрүүгө багытталган консультативдик кеңешме ачылган. Кеңешменин мүчөлөрү жерлерди кыдырып, дыйкан фермерлердин көйгөйлөрү менен сунуштарын угат. Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Рустам Балтабаев мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бизнес коомчулуктун башын бириктирген жыйынга аймактардагы дыйкан фермерлер менен кайра иштетүүчү компаниялардын көйгөйлөрүн жеткирди. Жаңы жылдан баштап, 2023 жылдан баштап ЕТТН деген бар, электронный товарный транспортный накладной деген. Ошолда бир чоң көйгөйлөрдү бизге түшүнбөй отурабыз да. Өзүңүз билесиздер, 460 миңге жакын бизде фермерлик чарбалар бар. Бүгүнкү Настатком негизинде. Андан кийин мен азыр кече жакында эле Telegram группага деп атайын бухгалтерлердин группасында жүрөбүз. Көп бухгалтерлер, профессионалдуу ишчилер ушул нерсе менен кыйынчылыктарга учурашып жатышат. Биз айтып атабыз, региондорго бул нерсе даяр эмес экен. Кичине маалымат бериш керек. Биринчи ошол инфраструктураны, электрондуу эме базаларды ошол жакта да оңдойлу. Кийин ошол нерселерди биз ишкерлер тарабынан ошолорго биз да келели, биз деле ачык иштеген даярбыз деп атабыз. Анан ошону бүгүн ошол көйгөйдү көтөрүп чыктым. Өлкө жетекчилигинин алдыңкы максаттарынын бири Кыргызстанда жагымдуу бизнес чөйрөнү түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу жана экономикалык өсүштү стималдаштыруу. Руководством страны принимается. Президентибиз Садыр Жапаровдун менчикти коргоо, ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын инвестициялык чөйрөсүндө башкаруу системасын өркүндөтүү жана инвестициялык потенциалын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө бир катар жарлыктары чыккан. Мунун бири инвестициялык потенциалды жогорулатууга, инвесторлорду колдоого багытталган. Азыр аны ишке ашыруу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар инвестициялык климатты жакшыртуу жана туруктуу экономикалык өсүштү стимулдаштыруу боюнча чараларды көрүп жатат. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин жетекчилиги бизнес коомчулук менен 3-чү ирет жолугушуу өткөрдү. Анда туризм, айыл чарба, салык, бажы, саламаттык сактоо, билим берүү жана башка тармактардагы көйгөйлөр айтылып, буга чейинки жолугушууларда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтар угулду. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.